Алам саясий партиясынын лидери Арсланбек Малиев президентке талапкерлигин көрсөтүп, Борбордук шайлоо комиссиясына өз арызын тапшырды. Кыргыз элинин кыз жигиттери бар, күчтүү инсандар бар, ат салышып атат. Мына ошолордун ичинде Алам партиясынын лидери Арсланбек Малиев да ат салышты. Бүгүн ат салышууга арызын жазды Борбордук шайлоо комиссиясына. Мен эмнени айткым келип атат? Элибиз азыр таза инсанга муктаж болуп турат. Мына ушул таза инсан, таза саясатчы, дегиле кыргыз элине эмгеги сиңе турган, башкача айтканда тажрыйбасы мол, ошону менен бирге адамгерчилиги бийик дагы бир сөздү айткым келип атат. Арсланбек Касымакунович Малиев 3 жолу депутат болуп жогорку кеңештин элине көптөгөн кызматтарды өтөгөн. Ушул жылдын 1-июль күнү Ысык Көл облусунун Шорбулак айылында партиянын 10 жылдык мааракеси өткөрүлүп, анда өлкөнүн 7 дубанынан келген калың эл Арсланбек Малиевдин алар үчүн жасаган кызматын баалаган. Ошондой эле мааракеге чогулган эл Арсланбек Малиевге ак батасын берип, аны өлкө башчылык кызматка талапкерлигин көрсөтүүсүн суранышкан. Бүгүн мен ушундай чечимге келдим. Кыргыз Республикасынын президенттикине жумушуна аттанууну кабыл алдым. Бул чечимге оңой берилген жок. Андан мурда бул чечимге келиш үчүн биз болсо ошо Алам партиясынын конференцияларын Жалал Абад шаарында, Ош шаарында, Баткен үчүн дагы Ош шаарында өткөзүп, андан кийин Ысык-Көлдүн жээгинде бүт региондорду чакырып, Талас, Нарын, Чүй, Бишкек, ошону менен кошо Ош, Жалал Абад, Баткендин өкүлдөрү келип катышып, сунуштады эле ошол шайлоого аттанасыңыз депчи. Мен ошол сунушту көп мезгилден ойлоп, ошол таразалап, анан ушул бүгүн чечимге келдим. Өлкөнүн жоопкерчилигин алганы даярмын. 2007 жылдан бери Алам саясий партиясынын лидери болуп келген Арсланбек Малиев учурда чет өлкөлөр менен достук жана кызматташуу кыргыз коомунун президенти. Буга чейин ал 1995-2000-2005 жылдары жогорку кеңеште бир мандаттуу округтан атаандаштык негизде шайланган. Ошондой эле 2004 жылдан бери өлкөнүн Жаатуу федерациясынын президенти. Малиевди мен көптөн бери билем. Малиев болса, Мавраке 3 президент болбоду bizde. 3 президент иштегенден ар бирин ар кандай иштеп кетишти. Малиев деле иштеп коётпу деп ойлойм да. Себеби эң биринчиден келишимдүү жигит. Бардык жагынан. Тияктан көргөндө деле жакшы көрүнсө жакшы экен. Экинчиден, илим жагынан дагы бирөө академик болду, бирөө эчтекеси жок, андайлар дагы илимий даражасы жок. Мунун экономика боюнча илимдик даражасы бар экен. Анан орусча да жакшы билет экен, билет. Кыргызча да аябай жакшы үйрөнүп алды. Анан менин пикиримде, мен жакшы эле билем, бул таза болгон элек. Коомчулук арасында Арсланбек Малиев тууралуу жакшы пикирлер көп. Малиев 2-чи даражадагы мамлекеттик кеңешчи. 2 жолку Манас Миң медалын, Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасын алган. Ошондой эле Монголиянын мамлекеттик достук медали менен сыйланган. Элдин уулу Арсланбек Малиев арызын тапшырып жатканда да өлкө жоопкерчилигин өз мойнуна алууга даяр экендигин баса белгилеп өттү.